Саламатсыздарбы? Мындан 21 күн мурун Куршаптагы жанагы балталашкан жаңжал тууралуу айтып бергенбиз. Ал жаңжалдын каармандары ошол Өзгөн районунун тургундары болушкан. Алардын бир тарабы жөнөкөй кадимки жайлоодогу дыйкандар болсо, экинчи тарабы мурдагы депутат жанагы Ыргал Кадыралиева, Санжар Кадыралиев дегендердин туугандары болушкан. Андан бери абал кандай өзгөрдү, тергөө кандай жүрүп атат, балдардын абалы кандай, күнөөлүүлөр аныкталдыбы, иш сотко өттүбү деген суроолор боюнча азыр мына ата-энеси менин жанымда турат. Ошо ата-энесинен сурап тактап билип берейин. Балдарыңыздардын абалы кандай азыр? Азыр чоң уулумдун абалы баштагыдай, эч кандай өзгөрүү жок, сүйлөбөйт. Басканда ошо бир бутуна чалышып басат, нормалдуу баса албайт. Постоянно жанында бир адам болуш керек. Анан сүйлөгөн жок. Абалы оор бойдон биз эми жакында ондан кийин кичине дем алгандан кийин эмеге Бишкекке апарып текшергенге алып барабыз. Бишкекке апарып, дагы бир сыра текшертебиз деп атабыз. Экинчи баламдын абалы жакшы, бирок пластик койгон жерлери көзүнө өйкөгөндүктөн көзү кызарып, мына жерден өйкөп көзү кызарып, анан тамак жегенде мынаяктары эме мишать этип багында эме болуп атат. Өйкөп кыйналып атат. Кичине балам азыр жакшы, өзү басып, өзүн карап эме алат. Чоң уулумду бирөө караш керек, жанында постоянно бир адам болуш керек. Азыр кабалы мурункудай эле сүйлөгөнгө аз-маз аракет кылып атат. Баягыда биз тартпай калдык ошондо, сиздин бирок күйөө балаңыз дагы таяк жеген эле да? Күйөө балаңызды мен көргөн элем, бирок ал күнү съемка болгон эмес. Ошол күйөө балаңыздын абалы кандай азыр? Күйөө баламдын абалы жакшы, баягы көгөргөн жерлери кетти. Бирок кабыргасы кандайдыр бир мындай түз эмес, кыйшайып басып жүрөт дагы делечи. Муну эме алган эмеспиз да, бир эки бала менен болуп эле күйөө балага ончо көңүл бурган эмеспиз. Бир эле колунда жаракат алган дедик. Эмени кылган эмеспиз, аны текшерткен эмеспиз. Азыр ошо биз жана кыйшайып жүрөт. Ал эмне үчүн больницага жаткан жок? Өзү отказ кылып койду. Медэкспертизасы бар. Медэкспертизадан өткөн. Бирок өзү негедир эме алып койду. Бердик болбогон үчүн мен жалап атамын деп өзү эме алган жок. Тергөө кандай жүрүп атат? Тергөө азыр солгон, бизди бир жол чакырды, бирок азыр биз жыйын терим башталган үчүн арпа уже бизде сезон башталды. Ошон үчүн күйөө балам дагы, чоң уулум дагы, кызым дагы келе албайт. Келиним болсо көбөсүнөн чыга албайт. Азырынча биздин убактыбыз жок. Жыйын терим башталып, биз эч кандай убактыбыз жок тергөөгө келгенге. Берки күнөөлүү балдар аныкталдыбы? Алар табылдыбы, кармалдыбы? Алардын дагы 5өө жок болуп атат. Аларды спортсмен балдар деп угуп атабыз. Аны берки тергөөгө барган балдар айтпайт экен да. Бу жерде Полот, Теше, анан кийин 4 мектеп окуучусу болуп атат. 3 мектеп окуучусу. 3 мектеп окуучусу болуп атат. Жок, камакта азыр жаткандар кимдер алар? Кармышаков Алтынбек. Бул баягы Уландын уулу, Санжардын уулу Жомарт, анан кийин Данияр. Ушу үчөө жатат камакта булар. Калган балдар чакыртылдыбы? Бош. Суралдыбы алар? Бешөө суралды. Мухаммед сурал элек. Мухаммед суракка келе элек. Мухаммед деген баягы Ыргал Кадыралиева жанагы таяк жеди деп баягы. Ошол. Башы жарылып, пут согончогуна балта тийди деген бала, бирок ал суракка дагы барган жок, аны биз көргөн дагы жокпуз. Бирок анын сүрөтүндө ошо маалда жанагы айылдаштарыбы, кыскасы айылдаштарынан бирөөлөр жазып атышты да комментарийде, жанагы ал эмес депчи. Ооба. Ал ошол видеодогу бала, жанагы сүрөттөрү жарыяланган, ошол мурунку депутат жарыялаган сүрөттөгү бала ал Мухаммедке окшобойт. Мухаммедке окшобойт. Анан кийин ол баланын пешенесинде айрылган, мында шырам бар, тигилген шырамы бар. Анан путу согончок болгондо кызыл ашыкка чейин гана тагылса керек. Бунуку мына тизеге чейин таңылган, тапаны гипстелгендей болуп турат. Биз ошо баягы немени көргөндө ошону көрдүк.
Жок, бирок ал бетин тарткан эмес да. Бетин көрсөткөн эмес. Бетини кол менен жаап, анан кийин папиля менен антип бетин тосуп алган. Эч кандай ачык жүзү жок. Кана ошол болуптур, үчөөнү туттуңар. Төртүнчүсү кана кайсы больницада десем, ачык ачпай койду. Кийин эң акырында анан айтты, Куршаптагы хирургияда жатат деп. Бирок Куршапта хирургияда травматология жок. Жанагы Кадыралиевдер өздөрү эмне дешип атат ошо кармалган балдардын ата-энеси? Ата-энеси ушу кечирип койгула, тууганбыз деп барып атышат. Тууганбыз, эми ушу кечиришели, бири-бирибизди кечирип, тууган адамбыз, жакшылыкта, жамандыкта бир болобуз деп ошентип атат. Бирок 14 күн ичинде мага эч кандай тууган деле келген жок, душманым деле келген жок. Мага эч ким сурап, ушу балдарды ушундай уруптур, мынандай деп эч ким айткан жок. Бир гана Даниярдын эжеси 4-күн болсо керектир. Точно эсимде жок. Мага звонок кылды, эме деп. Эже мен кукур сурагандын баласы, апасы. Мен бу жерде эч кандай балам күнөөсү жок. Мен балам жөн эле кукур сурап барган деп. Мен ошондо айттым. Бактыгүл деген келин, Бактыгүл. Областной больницаны билесиңби? Сен билем деди. Неме, ошту билесиңби? Сен билем деди. Областной больницаны билесиңби? Сен билем деди. Ошо жерге кел, мен областной больницадамын. Кел, ошо жерде сүйлөшөбүз дедим. Ошо балдар камалганга чейин мага бир адам келип мен акыбалымды сураган жок. Бир да 14 күн больницада жаттык. Кичине балам дагы жатат эле. Чоң уулум псориаз болгон үчүн, ушундай нерв теткен үчүн полный баштан аяк баягы жаралар чыгып кетип, уже нерв болуп, акыр күндөрү вообще чыдабай калды баламчы. Баштан аяк бүт кызарып чыкты, кып-кызыл болуп кетти, кан төккөндөй болду. Ана врачтар дагы бугайым тынчтык керек, мына жерде шум болуп атат. Кандай кыласыңар? Дедиле, балам, мен уктай албай атам, башым зыңылдап жарылайын деп атат. Башым мынандай болуп атат деп чыдабай койду. Айласыздан алып чыгып кеттик. Азыр эми Бишкекке алып барасыздар аны? Эми Бишкекке алып барабыз, Бишкекке апарып текшертебиз. Бирок берки эмени айтып атышты эле. Келгендерди айтып атасыз. Кимдер келип атат ошондо? Орунбек менен абасы келди, бир айылдын молдосун ээрчитип. Ошол Кармышак деген киши. Ырыспай деген. Ошол келди, абасы болот. Анан кийин бир 5 аял келди. Ошо өзүнүн туугандары, өзүнүн асындар болот. Анан кийин эми апасы, чоң энеси, Жомарттын чоң энеси, Суйсал, Алтынбектин апасы. Неме, Уландын апасы. Ошол жанагы Санжарлардын апасы да? Ошолордун апасы. Жомарт үчүн барып атат. Жомартты биз бакканбыз. Жомарт биздин колдо болгон деп, ошо Жомартка ошол барып атат. Анан Уландын аялы келип атат. Улан келген жок, сураган жок. Ошо. Алар эмне дешет эми келип? Келип ушу жарашайлы тууган адамбыз, эми балдар жашты кылыптыр, масты кылыптыр. Менин балам ичпейт эле, менин балам жакшы эле. Стрессни жазып бер деп келип атат. Пока мен балам жакшы болуп, өзүнө келип, мындай эме болгончо мен эч кандай олорго стрессни дагы бере албаймын. Мен бирок эч нерсе кыла албайм менчи. Мага ушу закондуу түрдө, мыйзамдуу түрдө мага ушу балдарды карап берсин. Ушу мыйзамга кандай дерди биз үчүн эмес, ошо немелер үчүн дагы болсун да, байлар үчүн дагы болсун да мыйзам, бир эле карапайым эл үчүн эмес, байлар үчүн дагы мыйзам болсун деп мен ошону гана талап кыламын. Ошого ишенесизби анан? Азыр ошол мыйзам иштейби, иштебейби ошо өзгөндө? Билбейм муну. Билбейм, айта албайм. Бирок бизге ишенгиле деген эми муну ошол эмеде көрөбүз да. Азыр иш сотко өттүбү, бүт элекпи? Жок, тергөө бүт элек. Жок, тергөө бүт элек. Балдар азыр ошондо берки кармалган балдар ошто жатабы, өзгөндөбү? Өзгөндө экен. Ошто деди эле, оштон анан өзгөнгө уктурушту. Кайрадан өзгөндө экен деп уктук. Биздин жана Азамат айтты, өзгөнгө алып келдик деп, тергөөчү. Өзгөнгө деди. Эмне үчүн алып барат экен өзгөнгө кайра? Аны билбейбиз. Биз эми ондойго бирдеги эме болгон үчүн биз түшүнбөйбүз онучу. Биз милициянын кандай эме болгондорун биз түшүнө албайт экенбиз. Жанагы сиздердин тирилигиңиздер өзү жайлоо экен негизинен. Анан
жайлоодо ошол тракторуңуздарды минген бала азыр чоң уулуңуз да? Чоң уулум, чыңгыз. Ал азыр ишке жарабай жатса, кичинеңиз жарабай жатса. Анда азыр ал жакта эгин тигинди ким карап атат азыр чөп? Аяшуулдарым карап атат. Ашу чыңгыздын достору келип жардам берип атат. Жардам берип, Ошолор бизге кулкабыш кылып, Малкабызды карап туруп, ошо малдарыбызды да ошолор карап атат. башта 15 күн карап турушту да. Ошолдон бери тракторлор токтоп турат. Техникабыз полный токтоп турат. Эч ким иштете албайт аны. Техникабыз полный токтоп турат. Ошо достору бар эле, тракторист достору, чоң уулумдун тракторист. Өздөрүнүн трактору Өздөрүнүн тракторлору менен келип, жардам берип, соляркасын куюп берип атабыз. Анан акы албай иштеп атат. Рахмат ошолорго. Ошончо бизге кол кабыш кылгандыгы үчүн. азыр деле ошол жылкылар ошол жерде жүрөт да, ушул Жылкылар дагы эле жүрөт. Жүрөт. Эч мындай жоопкерчилик жок да буларда. Бир үйүрү калды азыр. Бир үйүрүн алып кетти, да бир үйүрү бар. Биз чыктык эле жүрөт дагы. Жылкылары жүрөт. Ошончо күн ушу жылкыдан чыр чыкты эле деп ушу жылкыны эме кылган жок.